Илмановдун үстүнөн УКМКга арыз түштү. Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү кишиси оң колу Икрамжан Илмановдун үстүнөн УКМКга арыз түшкөнү боюнча адвокат Искен Афиджанов Facebook'тагы баракчасына жазып арызды жайгаштырды. Анын айтымында, арыз ээси сүрөтчү Азамат Жаналиевдин коллекция портреттерин Илманов өз кызматынан пайдаланып алып кеткен. Тагыраак ал Алмазбек Атамбаевдин портретин $10.000 сатып алгысы келген. Бирок $2,5 гана төлөгөн. Калган акчаны Дубайда калган сүрөттөрдү сатуудан түшкөн сумма менен кийинчерээк төлөп берүүгө убада кылган. Жыйынтыгында акча да портрет да жок. $52.500 чыгым болгон. Айласы кеткен Азамат Жаналиев УКМКга арыз жазган. Азамат Жаналиев кечээ эскерткен. Сүрөтчү Азамат Жаналиев кечээ Facebook'тагы баракчасына бул акем менин кайрылуума жооп берген жок. Эми өзүмдүн тапкан мээнетимди кайтарып алыш үчүн мен өйдө жака арыз менен кайрылам. Адилеттүүлүк болот деп ишенем. Мага Принц Хамданын өкүлү келип сүрөтүңдү алып кетти. Принц менин сүрөттөрүмдү көрүп мени чакырууну талап кылган деген маалымат келген. Көрсө жөн эле мени алдашкан экен. Кыскача айтканда бул акем мен Дубайдагы коллекциондук сүрөттөрүмдү өз кызыкчылыгында Ген консулдун алып чыгып өзүнүн долбоорунун негизинде берген деп жазган. КСДБК баасы жакпаса акчаны берип сүрөттү алып кетсин. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмановдун үстүнөн УКМКга түшкөн арызга байланыштуу КСДБК билдирүү таратты. Билдирүүдө сүрөтчү Азамат Жаналиев Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн $2,5 гана саткан. $10.000 тууралуу сөз болгон эмес. Эгер саткан баасы жакпаса, анда акчаны берип сүрөттү алып кетсин. Ал эми Дубайдын Канзадасына берилген сүрөттөр боюнча маалымат так эмес. Икрамжан Илманов сүрөттөрдү Жаналиевдин өтүнүчү менен берген деп жазылат. Сүрөтчү Азамат Жаналиев Илмановдун үстүнөн УКМКга бүгүн арыз жазган. Маалымат булагы Алакан Биз сайты.